ушул тандыр этти шорполор менен келип чисто бекер жеп кеткиле туугандар. Амансыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Шоссе энтузиастов Баракат кафеси 95 мына туугандар иштеп атат кадимкидей эле. Мына кечегине тарткан аябай көп мекендештер келип тандыр эттеринен, тандыр грилдеринен, коз грилдерден, заказдуу аштарынан, анан той аштарды, Куран окутууларды учурда өткөрүп атыптыр көп элече. Эртең мененки 9-дан ошол 2-ге чейин иштемекчи, безвыходной иштейт мекендештер. Той аштар болсо кайрылып бересиздер. Чөнтөгүм, жука дегендер болсо дагы кайрылып бергиле деп мурдагы видеодо сүйлөшкөн элек. Буйруса өтө көп жакшылыктар, Куран окутуулар болду дейт да. Мекендештер, кечегинде ойнотулган тандыр этти дагы жеп кетишиптир. Көрүп аткандар болсо комментарий калтырып койгула. Бунусунда дагы ойноттук буйруса келип мына жакшы комментарий жазып, бир-эки группалар менен тараткандарга ушул бермекчибиз. Ошол номерга мурдагыдай эле жөнөтө бересиздер. Метро шоссе энтузиасттыктан бир 5-6 мүнөт, 4 мүнөттүк жол. Парковка ушул эле зданиянын арты тарабына койгонго кенен месталар бар. Мурдагы эми жөн чыта реклама кылсак, мунусунда эми отдыхтарды кошуп, жеген мекендештерден, чай ичкен мекендештерден экөөбүз сүйлөтүп көрөлүк. Андыктан бизден алыстабай тургула. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы мекендештер. Баракат чайканасына келип бүгүн 76 7 дубан чогулуп атайын тамактарын ичип отурабыз. Жакшы козу гриль бар экен, грилдери, тамактары, салаттары мощный экен. Жалпыңыздарды Баракатка келип тамак ичип, чер жашып кетсеңиздер болот. Анан көп эле ойлогула теге иштеп эле жүрө бербей, Баракатка келип бир бекер тамак экен деп ойлогула, акчасына төлөп козу гриль жегиле. Ошо, шунака мощный экен тамагы. Шындап айтайын, берекет экен. Келип, көңүл ачып, отуруп досторуң менен козу гриль алып жеп кеткиле. Шындап айтайын, бир башкача сезимде болуп, алыста жүргөндө этти сагынасың. Сагынбай койбойт экенсиң. Ошондуктан келип, берекеттен келип эт жеп кеткиле. Кудай буйруса ушул берекетке келсең эле, чындап этти сагынгандыр ушул жака келе бергиле. Адрес астында жазылып турат. Ошол. Берекетке келип эт жеп, эс алып кетиңиздер. Рахмат. Сонун экен тамак. Очень вкусно. Вкусно очень. Очень вкусно. Вам нравится? Да, очень вкусно. Мясо из тандыра – это просто лучшее блюдо здесь. А если еще к этому мясу дают супчик бесплатно, это топ. Это очень вкусно. Очень вкусно. И очень сытно. Ну что, классно, мясо огонь. Угу. С бесплатным супчиком вообще так. Супчик хорошо пошел. Мы здесь каждое воскресенье, это у нас уже традиция вошла, что мы каждое воскресенье приходим сюда и здесь очень приятное время проводим. Рекламадан көрүп келдим. Тандыр эт аябай мощный экен, сонун экен. Эт жеңиздер келсе, ошол жерге келип тандыр эттен жеңиздер. Мына шорпосу номер 1 экен, аябай сонун экен шорпосу. Келиңиздер барыңыздар. Мощный экен шорпосу. Бизди ошол эжекебиз күтүп алды. Мурдагыдай эжеңиз сүйлөп берди да. Жакшы. Эл менен бир амандашып алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, Москвадагы, Московской областагы мекендештер, амансыздарбы? Негизи мына тандыр этини сагынып калышкан экен. Элдин келүүсү кандай болуп атат негизи мындай? Өткөндөгү съемкадан кийин бизге аябай жакшы отдыхтар келип, коноктор келип, көбөйүп баштады. Анча майда тойчуктерди өткөрүп баштадык. Жакшы, Кудайга шүгүр. Чоң рахмат силерге дагы ушундай
салым кошуп биздин чайханабызга ушундай отзывдарды алып келип, конокторду алып келгениңиздерге. Ооба. Биздин мекендештер негизи тандыр этини сурагандар аябай көп болду эле да өзү. Солярага барып жеп атабыз деди эле да, мына жакшы болот эле деди эле. Мына Сротоваптан мына буйруса агабыз чыгарып баштады. Келип жей бересиздер туугандар. Анан жанагы эттин порциясы 1 килограммы 1800дөн, анан жарымын деле алып жесеңиздер болот бул жактан. Анан доставкага Яндекстен салып беребиз дейт. Эгер жана жейм десе 5-6 килограмм алам деген болсо жөнөтөбүз дейт туугандар. Чоң зал, бул жерге примерно бир 100 адамдай отурат окшойт го, мындай. 100 адамдай отурат. 100төн деле кичине ашырып эме кылсак деле болот. Түндө дагы келип мындай тойлорду өткөрсөңүздөр болот. Туулган күн жандай кечелерди өткөрсөңөр болот. Бул жаныбызда бүт эмелер, жилой домдор жок. Түндө эртеменге чейин отуруп, бияктан эшиктерди ачып, столдорду кылып, силерди ыңгайлуу эме кылып беребиз. Жыргап дег, ооба. Ызы чуга шака кылып, кеңири Шака болуп, отуруп, каалаганча көңүл ачып, метро жакын. Саат 5ке чейин отуруп, метрого түшүп алып кетип калсаңыздар болот. Ооба, туугандар мына бул жарымдан бөлүп деле бул жагынан Куран окутуу же бир түшө той, ызы чуу нерселерди өткөргөнгө деле боло берет. Ага деле кайрылып байланыша бергиле. Анан мурдакыда айтылгандай чөнтөгү жука, мындай каяктан ушундай бир иш-чара нерсе өткөрөм дегендерге болсо, мына кайласаңар болот деп айттык элек. Негизи өттүбү ошол? Ооба, бир кече акча жагынан акция кылып бер деп жана кылыпчы. Өткөрдүк, бир кече өткөрдүк, эртеменге чейин. Чайхананын ичи деле уютный. Анан кимге карайт ошондон өзүңүздөн айтып берсеңиз, мына аксылга карайт десем деле элдин баары ага Чайхана мурунку Жемчужина чайхананын ээси, өзүбүздүн Ак суунун кулуну, Аксы районунун Ак суу айылынын кулуну Бактыкеге караштуу мурунку Жемчужинанын хозяйыны. Ошол чайхана бияка көчүп келди. Ошо мурунку келип жүргөн коноктор бияка келсеңиздер болот. Силердин сурооңуздар боюнча кайра мурунку чайханадагы менюларды кайра восстанавливать эттик. Эме казан кебаб, козу грилдердин бардыгын мурунку чайханадан менюларды кайра коштук. Келип таам татып кетсеңиздер болот. Шорпосу менен биздики особенный шорпосу менен как первый, второй кылып 2 в 1 кылып заказ кылсаңыздар болот. Компаниялар менен келип тапчандар бар. Компаниялар менен келип көңүл ачып эс алып кетсеңиздер болот. Кассаңарды өткөзсөңүздөр болот. Туулган күн, любой мероприятияга келе берсеңиздер болот. Тандыр эттин дагы түйүнө кастрюлга супу жана фруктулар салып коет экен. Жана болгарский аналарчы жанагы эттен түшкөн суу жанагы болуп өтө мощный болот экен да негизи. Өтө даамдуу. Шорпосу мага чындыгында жакты жеке. Шорпосу аябай жакшы экен. Витаминдин баары шорпосунда калат го, эттен дагы шорпосуна калат. Эгерде овощилер менен аралашканда бир эң сонунда ичсеңер да ичпесеңер да арманда оосто даам калат да, мындай айтканда. Шорпого жетишкендерге келип ичип кетесиздер. Ал бир жана кастрюлга коюлат экен, примерно бир 7-8 литр эле кайнап бышып калат экен да. Ошого жетишкен адамдар андан деле ичип кетет. Пахлавалары бар туугандар, көрүп атасыздар. Суусундуктар бар, 2 тапчаны бар, өзүнчө отурган ушундай 4-5 адамдык местолар деле бар, өзүнчө бир четиректе отурам дегендери болсочу, Куран окутуу, сөкө салуу, аштар болсо, заказный тамактардан келип жеп кетип турсаңыздар болот мекендештер. Кадимки деле иштеп атат. Анан жанагы мына тандыр этти дагы бир айтып коеюн. Ушул тандыр этти ойнотобуз деди. Мурдакта 3 адам ойнотулган деле, мунусунда 1 адам ойнотобуз деди. Келип жеп кетсеңиздер болот. Шарты кандай дегенде, шарт ошол лайк басасыздар, жакшы комментарий жазасыздар. Канча көп адамга тараткан болсоңуздар, ошол скриншот кылып жөнөтүп койсоң номурга. Анан ушул 5-6 күндө агабыз өзү байланышып, мына убакта келип жеп кетсеңиздер болот. Заказной тамактары негизи ошол кадимкиде ошол восточный чайханада барлык тамактын баары бар. Клиент жакшы эле экен, Кудайга шүгүр экен мындай. Кудайга шүгүр эле. Өткөндө ойнотулган да бир семья келип, бүйөөсүнүн туулган күнү болуп, бир семья келип жеп кетишти. Көрүп аткан болсоңуздар, комментарий жазып кетсеңиздер. Чындык дегендей. Чындыкты жазып кетсеңиз, биз видеого тарткан жетишпей калдык да. Келип чай ичип тургула, ишиңиздерге ийгилик, аманчылык боло берсин ар дайым. Эртемеги ошол 9-дан түнкү 2ге чейин иштемекчи. Тойлордо эми дал утура же туулган күн нерсе кылам десеңер, мына аппаратура турат. Өзүңөр чыгып сүйлөп, ызы чуу кылып, света музыкада деле бир коюп койсоңуздар керек бир жергечи. Скрытый кылып. Ооба. Башталганда жандыра турган кылып жакшы.
арт жагынан Андай бар Дос- бізде. барбы? Бардығы Андай эле бар, а. Бардығын сонун кылып даярдап беребиз. Бардык мероприятияларга өзүнчө даярдап беребиз. Тойлорго, жандай вечеринкаларга мындай Ооба. бардыгы бар. Ооба. Бардын кылсак болот. Келип, эме конок болуп кетиңиздер. Бүт менюлар бар. Кыргызстанды сагынган болсоңор, мына Кыргызстандын тамак аштары, суусундуктары бардыгы бар бизде. Метродон бери дагы көргөзө кетелик. Иштериңиздерге ийгилик. Рахмат. Ар дайым аманчылык боло берсин. Мына кайрыгыла келип тамактарын жеп кеткиле. Ассаламу алейкум. Метродон болгондо 3 мүнөттүк жол. Шоссе энтузиастовдун 1-выхты 8 линия билебиз, а? Мына көл бары чыкканда эле, мына ушундай эле графит деп көрүнүп турат. Жакындатып коюң эле. Ошо графит зданиянын наркы бурчунда болуп калат да туугандар, наркы бурчунда болуп калат. Парковка ошол графиттин арка жактары болуп калат. Түз эле ушундайдан басып кете бересиздер туугандар. Кааласаңыздар, наркы бети менен барсаңыздар болот. Бизден алыспай турула туугандар, жүрүңүздөр. Айтылуу жана көргөзгөн жерге мына келдик. Баракат 95 кафе чайхана. Мына